Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Кайрадан эфирге чыгып кайрылууга туура келип атат. Кыргызстандагы абал действительно аябай курч болуп атат. Эгер биз ушинтип келише албай, кызматталашып, эки тарап болуп кырылышып, элдик кошундар менен шаарды кайтарып бир стычка болчу болсо, мына сырткы күчтөр кирет, ОБДКБ же Россиянын аскери. Эми сырткы күчтөр киргенде биз өзүбүздүн эгемендигибизге өзүбүз ээ боло албай калабыз. Себеби ал аскерлер бизди укпай калат. Ушуну кандай түшүнбөйсүңөр? Бул жерде бир саясий оюн болуп атат да, мен ушуну түшүнө албай жатам. Бул Садыр Жапаровдун премьер-министр болушуна каршы болгон топтун максатын түшүнбөй атам. Мен дагы өлкөнү криминал же болбосо ошол кайра эле Матраимовдор, Сооронбай Жээнбековдун командасы башкарып алышын каалабайм. Ошол себептен айыптап аткандарды мага далил бергиле. Эмне себептен ушинтип айтып атасыңар десем, Эльвира Сурабалдиеванын сөзүн айтышты. Биз жанагы 11 партия кол коюп атканда Камчыбек Ташиев кол койбой кетип калды. Ал ак үйгө барып Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшүп келди дейт. Эми логика менен ушул окуяны неме кылып берейин. Эгер Камчыбек Ташиев ошол 11 партиянын убадасына кол койгон болсо, эмне өзгөрмөк дагы? Кол койбой койсо эмне өзгөрмөк? Себеби ал учурда революция болуп кетерин Камчыбек Ташиев дагы эч ким билген эмес. Экинчиден, эгер Камчыбек Ташиев Сооронбай Жээнбековго ак үйгө кирип сүйлөшүүгө кеткенин Эльвира Сурабалдиева айтып атса, мен далил сурадым. Анда Камчыбек Ташиев депутат эмес, эч ким эмес. Ал пропусктон заказ берип 7-чи этажга президентке киргенге пропускнойдон кагаз алат. Депутатсыз запрос кылып ошону көрсөткүлө деген десем, аны эч ким көрсөткөн жок. Значит, бул дагы жөн эле ушак болуп калды да. Экинчиден, Садыр Жапаров достукта депутаттар чогултуп өзүнүн премьер-министрлик шайлап атканда криминалдар коркутуп атты деп айтып атышат дагы, МКСке чыккан видеону көрсөтүп атат. Криминалы ким экен деп карасам, Адыл Асанов деген Кыргызстан партиясынан 17 номерде талапкерлигин койгон алайлык биздин айылга жээн болгон Макен Асановдун иниси Адыл Асанов экен. Булар Нурзаман курулуш компаниясына үлүшү бар, жана өздөрү Швея бизнеси менен Дордойдо бизнес кылган жигиттер. Саясаттан Нурбек Алимбековго күйөө бола, ал эми саясатка биринчи жолу ошол депутатка коюп киришти. Коюшту да ушул шайлоодо. Анан эгер Адыл Асанов криминал болсо, анда мен Аль Капонемин. Чын, бул жаш бизнесменен алек болгон жөнөкөй эле жигиттер. Ушуларды криминал деп көрсөтсөңөр, анда билбейм. Адыл Асановдун ошол сөзүн көрдүм. Азыр бул жерге 5000 адам кирип келет деп айтыптыр. Ушул ызы чууну чечпесе 5000 адам кирип келет деп ал жерде башкалар деле айтып атты. Мен Садыр Жапаровду же немени актагым келбейт. Мага далил бергиле, Садыр Жапаров момундай деп. Мен Садыр Жапаровду ушундай шубайм, что жалеть этип калат ошол немеге, саясатка кирилишкенинечи. Садыр Жапаров атасынын алдында ант берген киши. Ушу элге каршы иштесем же акча алсам, атасы айткан, мен көрүндө жатып өкүрөм деп. Эгер Садыр Жапаров ушундай кылчу болсо, мен Кыргызстанга площадка чыгып туруп атасынын сүрөтүн кармап туруп эле Садыр көтсүң деп эле айтам, эркекче элечи. Эгер ушундай элге неме кылып душмандык кыла турган болсо. Андан Матраимов Жээнбековдун немесин аткарып атат, тиги бу деди. Бүгүн пресс-конференция берип туруп журналисттер суроо берди. Садыр өзү инициатива кылган жок. Садыр Нуркожоевич, сизди ушундай байланышыңыз бар деп атат. Куранды кармап айта аласызбы деди эле. Садыр Жапаров ойлонбой эле, апкел Куранды, барбы Кураның деди. Берги суроосун берген журналист, Кураным жок деди. Болбосо жанында Куран карматкыч Мелис Аспеков отурат. Эми атасына неме убадасын берген адам, анан Куран деп неме болгон адам
мындай болбогон 2 айлык же 1,5 айлык премьер министрлик үчүн моундай немесин кылбаса керек, Куран менен ойнобосо керек. Бул биринчиден. Экинчиден, Чубак Ажы Садыр Жапаровду колдогон Мыктыбек Абдулдаев жана башка дин алымдары, Мыктыбек Абдулдаевдин да Мыктыбек Арстанбек Садыр Жапаров жөнүндө жакшы пикирлерин айтып атат да. Эгер мунун жаман немелери болсо, ошолор деле койгула эл демек. Андан сырткары Садыр Жапаров көбүрлөр айтып атат, бул зек түрмөдөн чыгып премьер министр болбош керек деп. Садыр Жапаров не болуп камалды эле? Ушу кыргыздын байлыгын башкалар ташып кетип атат деп жалгыз Садыр Жапаров чыгып 100 миллион долларын албай, ошол албаганына өч алыш үчүн Кумтөр бийликти улам неме кылып атып, бийлик акча берет да буларга, Кумтөр саап турушат. Садырга кылмыш козготуп, калп эле кылбаган кылмышын өлкөнү басып алганга аракет кылды деп, бийликти басып алганга аракет кылды деп жалган жала менен камабады беле. Анан алардын потерпевший болгон Эмилбек Каптагаев чыгып, ой, Садырда күнөөсү жок, бошоткула эле, бошоткула деп канча какшады. Садыр Жапаров криминалдар менен байланышы болсо, жанагы аны союп, мойын муздап, колдорун союп, канжалатканда ошондо эле криминал менен тил табышкан болсо, ошондо эле сойдурбай эле мен макулмун деп эле жалдырап жатып бербей эле. Экинчи маселе, эгер Жээнбековдор менен сүйлөшүп алган болсо, анда эмнеге Жээнбековдор ушунча жылдан бери түрмөдө кармап отурушат? Чыгарбайт беле Садыр Жапаров менен? Тигине Канат Исаев менен сүйлөшүп алган, ошон үчүн Канат Исаев боштондукта жүрөт. Текебаев менен сүйлөшүп алган, азыр Текебаев боштондукта жүрөт. Текебаев азыр Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетип, уже саясий өөлүк болгонун пайдаланып, өзү оюнга аралаша албай, Тилек Токтогазиевди оюнчук кылып, курал кылып, саясатка аралаштырып атат. Эмне үчүн Жанар Акаевди премьерликке сунуштабайт? Эмне үчүн Элдар Абакировду сунуштабайт? Себеби Тилек Токтогазиевди ушул оюнда садага чаап туруп, анан кийин чындап премьер министрликке сунуштаганда ушул Элдар Абакиров же Жанар Акаевди сунуштамак. Мен ачык айтайын, Тилек Токтогазиевдин деңгээли, тажрыйбасы жетпейт. Мен булар Тилек Токтогазиев менен Темирлан Султанбековдун кыргызча, орусча каталарын канча жолу алып чыгып Фейсбукка неме кылдым. Тилек Токтогазиев өлкөнүн премьер министри болсо, мен биринчи очередте каршы чыгам. Мен любой жерде мен жетекчим менден тупой болсо, мен ага баш ийген эмесмин. Ошон үчүн Тилек Токтогазиев татыктуу эмес. Мен башында таң калгам да, атамекен кайсы деңгээли үчүн, эмне эмгеги үчүн Тилек Токтогазиевди тизмеге экинчи койду деп. Көрсө, бул Текебаев көптү билген киши да, жанагы Чоң Казак жана башка немелер сырт жактан финансировать этилип, проект болуп, атайын ушул революцияны уюштуруп атканын билип, бул реальный тизме эмес, бул шайлоо баары жарабайт деп туруп, ушундай немелерди тизмеге тизген экен да, Текебаевчи. Азыр момундай нааразычылык оюндарды кагылышып кетүү коркунучтарын ушул Текебаев, Өмүрбек Бабанов, Алмазбек Атамбаевдер жасап атат, сыртта отуруп алыпчы. Тигил жакта Мелис Мырзахматов дагы элди мына мен башкарам деп ош жалап, Баткенди мына мен башкарам, мени угушат деп өзүнчө ультиматум кылып атышат. Урматтуу эски саясатчылар, эми болду да, урматтуу Өмүрбек Токтогулович менен Өмүрбек Чиркешевич, сиздин ишиңиз коррупцияга байланышканын жакшы билесиз. Сиз Кумтөргө каршы чыгып камалсаңыз, мына мен өзүм коргойт элем ошол жердечи. Өмүрбек Токтогулович, сиз кызматыңыздан пара алганыңыз үчүн кеткенсиз, автономдукту тартып алгансыз, Кыргызстан банкын Шарипа Садыбакасованы тартып алгансыз. Сиз премьер-министр болуп жүргөндө бир да жөнөкөй адамдарды же башка журналисттерди кабыл алган эмессиз. Сиздин колуңуз бош болсо, телефонуңуздан рынок ценных бумагдан акциялар сатып алып, кайра неме менен отурган мындай брокерский адамсыз да. Ошонуңуз менен эле алек болуңуз дагы саясатка Мирлан Жээнчироевду, Канат Мидин уулун, Мичу Мырсылжан Намазалиевтерди кое бериңиз да, жаштар келсин. Сиздин командаңызда күчтүү жигиттер бар. Мына Тынчтык Алтымышев деген дагы сиздин командаңызга кошулуп тур. Ошолорду туртуңуз саясатка. Эмнеге өзүңүз мен кайра келдим деп неме кыласыз? Саясаттан канча жолу кетесиз? Эркексизби, шымды достойно кийиңиз да. Же Бекбор бийикке окшоп 27-жолу коштошуу концертин бере бересизби? Кеткенден кийин до конца кетиңиз да.
Мен элди ойноп, эл кыйналганынан кайра келдим дейсиз. Элдин кыйналганын ойлосоңуз, сиз Кыргыз Россия өнүктүрүү фондунан канча миллион доллар алып, элдин ырыскысын жебейт болчусуз, кредитин алып. Өзүңүздүн бизнесиңизге алып. Ошол дыйкандар ошол акчаны алса, эмкичекти бутуна туруп кетмек. Сиз Максим Бакиевдин жанында жүрүп канча рейдерство кылдыңыз. Тажикстанга бензин ташып, Ош-Бишкек жолун сиз талкалагансыз. Давай оңдоп коюңуз ошол жерлерди. Тетиги чек араларды силер жаппай атасыңар, Тажикстан менен бизнесиңер жүрөт деп. Бабановтан кийин бизнес кылып аткан Жээнбеков, Матраимовдордун кланы силер жаппай атасыңар чек араны. Болду, кеткиле саясаттан. Жапаров чыксын, 2 айда өзүн көрсөтсүн. 2 эле ай, 2 айда болбосо муну деле кууп чыгыш оңой эле. Азыр WhatsApp, Instagram, Facebooktардан элди чогултуп эле 6 секунд айдап салабыз. 2 саат жетет экен, көрсөчү. Жапаров өзүн көрсөтсүн. Ал биротоло отуруп алган жок да, 20 жылга же 5 жылга же 2 жылга отурган жок да, 2 айга отуруп атат. Эмне эле ошол жака жылынып атасыңар? Шайлоого даярданбайсыңарбы? Түбөлүк эмес, эми көп убакытка бийликти, кызматты, өкмөттү коалиция түзөт. Коалиция түзүш үчүн парламентке өтүп келгиле. Мына силерде азыр кенен убакыт бар, даярдангыла ошол жака. Азыр силер эмнеге ыз чыгылып атасыңар билесиңерби? Шайлоодо деңгээлиңерди билип, канча добуш алганыңарды көрүп туруп, анан ошого карап ушундай жол менен бийликке барышыбыз керек деп ойлоп атасыңар да. Шайлоодо көрдүңөр да, эл мекенчилди колдоп, бүтүн Кыргызстанды колдогонун көрдүңөр да. Ошого өзүңөрдүн весиңерди салыштырып, анан ушул жолго барып атасыңар. Өлкөнү ызы чыгып, кимдин заказын аткарып атасыңар? Эмнеге ушул Садыр Жапаровго каршы болуп чыккандар Чоң Казатка каршы болбойсуңар? Канча далилдер чыкты интернетке. Чоң Казат сырт жактан атайын кызматтардын акча алып, Максат Мамутканов 200 000 доллар аванс алып атканын, кийин ушул ызычуу революция өткөрүп башаламандык уюштурган гонорар канча экенин телефонго жазып берген видеолору чыкты го. Ишенбесеңер менин Facebook'та баракчама кирип көргүлө. Санжар Калматайдын каналында турат YouTube'да. Ошолорду көрүп, эмне үчүн барып Чоң Казатты кынпайсыңар, булар бийликке отурганга татыктсыз эмес деп. Мына Ош аэропортун Западныйдын 87-лерди алдык деп видео чыгып атат. Эмнеге ошолорду барып кууп чыкпайсыңар? Эмнеге Садыр Жапаров эл үчүн камалып кеткен, туугандары өлсө дагы бара албаган, атасы, апасы, баласынан айрылган адамга бир мүмкүнчүлүк бербейсиңер? Ушунча адам колдоп атат. Эгер бул коррупция же башка кылмыш менен козголсо, мен да акталганын колдобойт элем. Бергиле 2 ай мүмкүнчүлүк болбосо, мен өзүм кууп чыгайын, ушул Садыр Жапаровду өзүм тепкилейин. Же болбосо мага азыр байланышы жөнүндө немелерди бергиле. Анан кийин жалпы карапайым эл эмнеге мындай каршылык болуп аткандар? Силер эмнеге азыркы парламентти неме кылып атасыңар? Садыр Жапаровго добуш бергендер Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан партиясынын депутаттары дейсиңер. Биримдик менен Мекеним Кыргызстан 6-й созывда жок, булар жаңы партия. Ал эми ошол партияга кандидат болуп кеткен депутаттар, алар азыркы 6-й созывдын 90%-ин түзөт. Эгер алар келбесе, аларга кирбеген республика менен ата мекен келбесе, кворум болбойт, 40 депутаттан чыкпайт. Кандай ушуну түшүнбөйсүңөр? Алардын катышуусу жок, кворум түзүлбөйт дагы, эч ким легитимдүү бийликти алып кала албайт. Алар по-любому катышы керек. Силер ушинтип интернеттен ошолор добуш берди, тиги бу деп коркутуп атып, эч ким келбей доверенность берип атат. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз азыр бийлигимди сактап калам, мен азыр президентмин деп ойлобой эле коюңуз. Азыр сиз президентмин деп кайра келсеңиз, эл кайра көтөрүлүп чыгат да. Сиздин уже бетиңизди көрсө любой адам чыгат. Арызыңызды жазып берип коюңуз, импичмент болсо кылмыш козголот. Азыр сиздин күнөөңүз шайлоодо калыс пикириңизди айтып, немени шайлоону жаракка чыгартпаган үчүн эле айдалып түштү. Анан могу ызычуу кылып бийлик талашып аткан оппозиционный командалар. Ата мекен бир бол, силер кече коалицияда жүрдүңөр эле го, эми эле оппозиция болуп каласыңар. Силер митингге замандаш, силер вообще бийликтин проектиси болсуңар. Митингге шайлоо жаракка шайлоо жокко чыгарылсын деп чыктыңар. Шайлоо жокко чыгарылды, дальше болду да эми шайлоого даярдангыла. Эмнеге 2 айлык кызматтарды талашасыңар? Садыр Жапаров айтат, эч ким дайындалбайт, мурункулар калат ийи болуп, же болбосо замдар аткарсын деп атат. Бир уборщица алмашпайт деп атат.
Алмаштырса биз көрөбүз го сразу. Биз деле айтабыз, Садыр эркексиңби, сөзүңө тур депчи. Садырга ишенбесеңер, давай жанына ким Али Токтокуновду кошуп бергиле, ошол эле Тилек Токтогазиевди кошуп бергиле, бир кичине кышыйган бир нерсе кылса ошолор айтып чыгаттыр. Бир кызматка кошуп бергиле. Может, Али Токтокунов пресс-секретары болоттур. Али деле мага окшогон адам, эгер же Ыдырыс Исаков тап келгиле, принципиальный адамдар. Кичине эле кыйшык болсо шап эле айтып чыгат буларчы. Ошол жерден түз эфирге кирет. Садыр Жапаров момтоп атат деп. Тура Мелис Аспековго ишенбейсиңер. Мен айтып атам, азыр жанында жүрөт депчи. Али Токтокунов, Ыдырыс Исаков, Тилек Токтогазиев, да кимге? Эркин Рыскулбековду жанына кошуп бергиле Садыр Жапаровдун. Ошолор бирдеме болсо айтып чыксын. Анан карапайым колдоочулар, силер кичине эле сындап аткан, Эркин Рыскулбековго окшогон, Тилек Токтогазиев, Улан Үсейинге окшогондорго коркутуп жазып, сөгүнүп жазып, аларга неме кыла бербегилечи. Садыр Жапаровдун адамдары деген сөз тийип атат. Силердин антип коркутуп атканыңарды Садыр Жапаров билбейт дагы, анан жөн эле ага жаман сөз тийгизип атасыңар. Ойлоп атасыңар да биз ушу Садыр Жапаровду коргоп салым кошуп атасыңар деп. Каякта силер жаман көрсөтүп атасыңар. Неге антип салым, медвежий услуга кыласыңар дейм да. Силер коркутуп ал Instagram, Facebook'ta монтуп голосу менен коркутуп коюп, сөгүнүп койгонуңар менен колуңардан бок да келбейт. Эркекче айтайынбы? Мына мени миллиону коркутту, алдыма келгенде кат титиреп калышты. Мен ойлойт окшойт, момчалык адам депчи. Эчтеке кыла албайсыңар силер коркутуп. Алар известный адамдар. Тийсеңер эртең кесилип кетесиңер. Эч ким силерди коргобойт. Садыр Жапаров өзү кестирип берет силерди, каматып берет. Ошол силерге керекпи? Эмне кылып, не зарыл силерге? Типа өзүңөрдү саясатчы кыласыңар. Анан кийин 25-30 жашка жакындап калган типа саясатчы жаштар, Мелис Мырзахматов кийин Садыр Жапаров не кылып койду эле, Турсунбай Бакир уулу, саясатты билбесеңер, неге аралашасыңар? Мындай тарыхты билбесең келечек замбирек менен урат дейт. Силер көкмелиңерди ушунан далилдеп атасыңар. Кийин мурда булар эмне кылып койгондорун билип келип туруп анан эме кылбайсыңарбы? Анан Садыр Нуркожоев, сиздин алдымдагы пландарыңыз боюнча минустарды айтып коеюн. Азыр референдум өткөрөбүз деп атасыңар, референдум өткөрбөйсүңөр. Мурунку конституция, кабыл алынган конституция менен шайлоо өткөргүлө. Эгер өзгөртүү киргизебиз десеңер, Алтынбек Сулайманов, Жанар Акаев сунуш кылган праймериз мягкий рейтингди киргизгиле. Партиялык системада ар бир адамдын фамилиясына, мисалы, Бир Бол партиясы номер 17 Совет Рустамбек уулу. Ушунсеңер, партиянын 100-чү тизмесиндеги адамга дагы добуш көп алса шанс болот өткөнгө. Ал эми силер анда бир мандатный деп, наоборот, байларга, көпөстөргө, криминалдарга шанс түзүп берип атасыңар. Азыр любой жаш өзүнүн округуна барып добуш алып келе албайт. Мен мисалы азыр Алайга барып турмага добуш бергиле десем, мага 1000 адам добуш бербейт. Сен эмне кылып койдуң? Бизге суу чыгарып бериш керек, жол салып бериш керек, добушка канчадан бересиң дейт. Любой жерде ошундай. Жаштар келе албайт, себеби акчасы жок. Кайра эле жанагы мисалы Алайдан Улан Примов келет, же болбосо ошол эле бизнеси бар, бирок билими жоктор келет. Же болбосо криминал келет Көлдөн жалаң. Же Оштон, Кара Суудан криминалдар келет. Ушул керекпи? Давайте партийный системаны калтыргыла, праймеристи келтиргиле. Элдер көкмелерге добуш бербейт. Карап туруп эле ошол Тилек Токтогазиевке деле 170 турса деле элдер 5000 адам добуш берсе, алдыга жылып кетет дагы депутат болот. Бир мандаттуу округка биз көргөнбүз, ал кезде элдер сатылбайт болчу. Азыр ушунчалык экономикалык абал кыйын, сатыла беришет. Андан кийинки же болбосо Садыр Нуркожоевич, сиз эгер президенттикке барам десеңиз, убактылуу премьер-министр болбоңуз. Себеби ал жерде технический өкмөт түзөлү дагы Балбак Түлөбаевди коелу, же президенттикке барбайм десе Элдар Абакировду коелу. Мындай нейтральный эч жака тартпаган, бирок иште өзүн көрсөткөн адамды премьер-министр кылып коелу. Мисалы Балбак Түлөбаевди койсо эч ким нааразы болбойт. Ал өзүн көрсөттү, кризис менеджер. Анан сиз шайлоого даярданыңыз эгер президенттикке барам десеңиз. Эгер президенттикке барбай турсаңыз, анда премьер-министрликти ээлеңиз. Депутаттардын санын азайтабыз деп силер Матраимовдун планын ишке ашырбагыла. Наоборот, биз депутаттардын санын көбөйтүшүбүз керек.
Молдавия, Грузияга окшоп депутаттардын саны көбөйтүш керек. Депутаттардын саны канчалык аз болсо, ошончолук парламентти сатып алыш оңой, ошончолук премьер-министр, спикер болуш оңой болот. Кандай түшүнбөйсүңөр? Мына Кумтөр ледниктерди, мөңгүлөрдү бузууда $1 миллион берген 71 депутатка. Ошондой болбош үчүн бизге депутаттардын саны көп болуш керек. Депутаттардын саны аз болсо оңой эле сатып алат. Кызыктар тараптар. Ошондуктан 120 деген санга тийишпегиле. Эми айта турган сөздөр көп, азырынча ушул жетиштүү. Мүмкүн болсо тараткыла. Жана Садыр Нуркожоевич, сиз мурда мен менен сүйлөшүп турчу элеңиз, азыр телефонуңузду өзгөртүптүсүз. Эгер оюлоруңуз жаман болсо, мен сиздин биринчи душманыңыз болом. Андыктан эл үчүн кызмат кылыңыз.